Накта кыргыздын нукура табигый смузиси. Бүгүн биз сиздер менен илгертен ата бабаларыбыз жакшы көрүп жеп келген чүйгүн ысылыкты жасайбыз. Азыркыча аталышы бул смузи. Жана ошондой эле бул смузини жасоорда алдын ала союлган уйдун кашка жилигин чучугу менен алып, зайтун майы менен жакшылап укалап сүртүп алабыз дагы. Дароо эле биздин акылдуу мешке 180 градуска 40 мүнөткө калтырабыз. Эт даяр болгончо биз алдын ала бул жакка чыгын даярдайбыз. Чыгын даярдоодо сарымсак, ачук калемпир, ашкөк жана ошондой эле кара калемпир менен тузду кошобуз. Даяр болгон сөөгүбүздү алып чыгып, үстүнөн бир катар чучугун чыгарабыз дагы. Кайрадан өзүнчө жакшы бир чык жасайбыз. Чык даярдап бүткөн соң ичине толтурабыз дагы, толтуруп туруп кайрадан баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып даяр болгон чучугубузду эми ушундай тандырда бышкан нан менен түтүкчөнү салып туруп ичебиз.